Жаз келди. Жылдын эң көктөмбул мезгилин кайрадан көрүү насип болгонуна чексиз шүгүр. Жаз дарак бүр байлап, бүр гүлгө айланган керемет учур. Кар алдында саргайып, чирип, биротоло сөбөт болгондой туюлган чөптөр кайрадан жашылданганын көрүп, өлгөндү тирилткен жараткандын кудуретине кантип таң бербейсиң. Күн жылыйт. Адамдар көчөлөрдө көбүрөөк жүрө башташат. Адамдан айланалы. Ал өлкөбүздүн эң чоң дөөлөтү, байлыгы, ырыскысы. Бирок көчөдө баскандардын, сейилдегендердин көбөйүшү менен жолдорду таштандылар, чылымдар, түкүрүктөр да көбөйөт аттиң. Жапондор жетеле бараткан ити чоң заара кылып салса, ошону да калтырбай тазалап пакетке сала кетишет. А биздин итибиз тургай өзүбүз да чөйрөнү булгаганга ант бергендей, касам ичкендей ыргытабыз, түкүрөбүз. Эч ким өз үйүнүн ичине, шыбына, дубалына түкүрбөйт. Анткени ал өзүнүкү. Анда биз түкүргөн, таштан ыргыткан көчөлөр кимдики? Бөтөн бирөөнүкүбү? Ал да өзүбүздүкү. Ким эгерде лейлектин кулундусунда, же көлдүн ак суусунда көчөгө түкүрсө, же чылымын ыргытса, ал нарындын ат башысындагы, таластын кара буурасындагы, оштун ноокатындагы ар бир атуулдун акысына кирип, ар намысын тебелейт. Анткени Кыргызстандын бир чымчым топурагы, ар бир миллиметр жери биздин ар бирибиздики, сеники жана меники. Түкүрүү деген илдетти дарылайлы. Анын дарысы жакшы сөз менен бетке айтуу. Түкүрбөңүз, ага, иним, эже, карындашым, ата, апа деп сылык сыпа эскертүү. Көз ачкандан көрүп чоңойгонубуздан улам биз коомдук жайларда түкүргөндөрдү, чылымдын калдыгын, желим бөтөлкөнү же пакетти ыргыткандарды өөн көрбөйбүз. Бирок чет элден келгендер буга таң калып да, жийиркенип да, Кыргыздан ирээжип да жатканы ачуу чындык. Башкаларды Кыргыздан ирээжитүү бул кыргыздын аброюна, кадырына, намысына түкүрүү. Демек өз жүзүбүзгө өзүбүздүн түкүргөнүбүз. Мекенибиз жүзүбүз. Жүзүмө түкүрбө, мекендешим. Башкалардын алдында кыргызды кемсинтпе, уят кылба. Бул акция бир жолку флешмоб, конференция же формалдуу долбоор эмес, а реалдуу кыял. Бул акция бир дадам коомдук жайларда түкүрбөй калганча улана турган ырааттуу иш. Болгону менин ишим байкоо, артынан сындоо, ал эми оңолуу, башкалардын милдети деген түркөй сезимден арылуу керек. Ката иш кылгандардын артынан ачуу тил менен сөккүчө, таттуу сөз менен бетин айткан артык. Көрүп туруп бетин айтпасам, айып кылган менен кошо мен да күнөөлүүмүн деген жоопкерчилик ар бир жүрөккө орносун ылайым. Машина чыгаруу үчүн завод, космоско учуу үчүн космодром керек. Бул иштер миллиарддаган доллардын башын жейт. Ал эми түкүрбөй, ыргытпай калуу үчүн бир тыйын да талап кылынбайт. Болгону ыйман, адеп жана атуулдук жоопкерчиликти күчтөндүрүү зарыл. Жүзүмө түкүрбө, мекендешим. Түкүрбө, ыргытпа, сөгүнбө деп эми бетиң айтам. Мекендешим, бул акцияга, аракетке сен да кошул, сиз да кошулуңуз. Шарты жөп-жөнөкөй. Өзүң ушул секундтан баштап коомдук жайларда түкүрбө, ыргытпа, сөгүнбө. Ким түкүрсө, ыргытса, сөгүнсө, мекениме түкүрбө тууганым деп жылмайып, жылуу сөз менен эскерт. Эгер сен эскерткен адам ачууланып, ызырынса, кечирим сурада жолуңду ула, эч качан урушпа, ачуу калдырба. Эгер оозек айткандан тартынсаң, мекендешим, ыйык мекенибизге түкүрбөңүз. Таштанды ыргытпаңыз. Бул кагазды да ыргытпастан түкүргөн же таштанды ыргыткан бирөөгө бериңиз. Катуу кетсем кечириңиз деген жазуусу бар алакандын жарымындай кагаздарды көбүрөөк чыгарып алыңыз. Бир күндө тынбай бул ишти улантыңыз. Адам эскертүү болбосо айып кылып жатканын билбейт. Акция башталды. Реалдуу кыялга карата сапарга чыктык. Биз баарыбыз жакшылыкка чакырган, жамандыктан кайтарган күч бололу.